кылмыш фактыларын жана алардын бетин ачуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Алар менен мен Жадыра Түлүкиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Эске салсак, өткөн апта НТС каналынын чыгармачылык тобу сойкулар жок деген Сокулук районунда иликтөө жүргүзүп, бул аймактагы ар бир мончону жашыруун кыдырып, сойкулукту аныктап чыгарышкан. Учурда аталган райондун ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, алардын баарына тартип сакчылар күнү түнү көзөттө туруп, ишмердүүлүгүнө чек коюшууда. Албетте бул маалыматты да убага келгенде текшерүүгө алабыз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбыз сойкулуктан көчөлөрдү тазаладык деп, тартип сакчылар жар салган борбор калабыздагы абалга арналган. Тартип сакчылардын таза деген шаарыбыздын көчөлөрүндөгү сойкуларга биздин чыгармачылык топ жолугуп келди. Привет. Знакомы с вами? Нет. Что вы хотели? Вообще, Я работаю. ну, что-то нету, только Нет. Хотите трахать, только через презерватив. У меня резинки нет еще. Вот на ночь. Купим где-нибудь. и сколько стоит? Мини 300 сомов. Хотите еще стольник добавить в 400 сом? 400 сом? Зато вы же- хороший минет вы же- получите. вы же Я да- медик, а то другим проституткам пойдете, не дай бог здоровья. Вы же здесь давно стоите, да? Ну, какая вам разница? Я стою, Не, я просто иногда быстро уезжаю, иногда так бывает, что застряли чуть-чуть. Вы не против, если сядете, может поговорить? Вот туда, на бок встань, я сяду. Давайте. Биринчи эле токтоткон жерибиз Абдрахманов менен Кулатов көчөлөрүнүн кесилиши болду. Көчөдө туруп сойкулук менен алектенгендер жок деп, жар салган Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилерине дайыл катары жашыруун иш-чара уюштурдук. Бул эжекебиз курбусу менен чогуу бул жактан кардарларын таап, тейлеп турушат экен. Извините, просто вы же давно работаете, да? Вы мне вопросы не задавайте. Если хотите конкретно что-то дело, а так или нет. Я вот ночью устала. Можно сейчас пока поговорить, да? Ой, не люблю я долго, когда разговаривать. Говорите. Сколько вы сказали? 300 сомов минут. Нет. Тебя как зовут? Меня Канабит. Что-то вот съездили, вообще никого нету. Вообще убрали же. У кого почему? крыша есть, только работает. Редактор? Они журналист не поганые. Что, рейд что ли идет или что-то? 2 месяца назад страшный рейд делали, как раз я вот тогда на дачу уехала. И у меня другая работа, если я в клинике работаю. Взяла отпуск, деньги дали, отпуск мне. Маму посадила в такси, уехала с продуктами на дачу, а здесь оказывается через 2 дня бомбили. Я вот съездил, вообще никого нету. Я там сам тоже так. 4 месяца у меня не было. Не, я здесь был, просто я в командировке был. 4 месяца меня вообще не было. Я вот, решил просто покататься. Вообще никого нет. И что, это надолго? Вообще вы обещал, можете снизить. новые меры обещал убрать, оказывается. Но в демократической стране трогать, угнетать не имеет права. Убрать могут, так, это кто там, проститутки, преступления совершают, воруют у клиентов, проститутка такая, так, всех они не имеют права. А почему? Потому что ты, по идее, документами про на учет стань, что ты нищая, просто жить не на что. И про это серьезно. У меня есть документы. Сойкулук менен алектенген бул эжебиз алгач Субаналиевдин тууганымын деп, андыктан мага тийишпейт деп мактанып, ал гана эмес, өзүнө мыкты жардама кылам деппи, же эмне себептен улам мурдагы калаа башчысы менен да жакын экенин айтып жатты. Поедем куда-нибудь? Новый мэр, это что, новый мэр, что ли, пришел? Нет, еще полгода назад. Полгода назад? Что я не в курсе. Вот такой классный мир был, никого нет. Умеркул? Ясно. Я Муркова обслуживала, когда он еще не мером был, простой железнодорожным начальником работал. Умеркул? Амурков.
Вот это Исан Умуркова, да? Как? Зеленую дорожку. Зеленый, Тот да? день, когда его отметили мэром, мне взять обделанный джип, останавливался, сажусь, да, на 6 часов за день минут. Но это же нереально. Это вот реально. Сюрпризно. Он меня любил. И вот Муха всегда чистая, хорошая, всегда ничего не делает. У меня дома своя замуж. А вас как звать? Или Мухаббат? Что, поедешь? Вы извините меня. Ну, я это... Времени как бы... задерживать я не хочу. Я на работу. Эжекебиз менен көп сүйлөшө алган жокпуз. Көчөдө туруп иштейт экенине күбө болгон соң кете бергенде туура көрдүк. Кийинки барчу жерибиз Ибраимов менен Чүй көчөлөрүнүн кесилиши болду. Эсиңерге салсак, буга чейин бул көчөлөрдүн кесилишинде кыдыр ата тизилип, сойкулар иштешти. Тартип сакчылар тазалап чыккан соң бири да калган эмес. Бирок жоголушкан эмес. Болгону кардарлар менен баарлашуу ыкмасын өзгөртүп, учурда алардын ортомчусу болуп такси кызматкерлери иштеп келишет. Салам алейкум. Брат, кыздар кайда калды? Туруп алып тургунбу? Сен ким менен жүрөсүң? Мен жалгыз. Отур. Кайча? Көргөзүм. Кайча? Таап берем. Таап берем? Жакын эле жердеби? Ооба. Сага да төлөшкексиз. Сен менен бүттүрүп турабайм. Кырай эселеди. А так таппайсың, трассада жок. Трассада жок. Мен Вообще жок бул көчөдө. вообще жок. Рейд болуп атабы? Ооба. Ай, нахуй, блядь. Кармалып калыптыр мына. Сен олтурсаң? Кайсыга? Рейд бул көчөгө тургузбай атпайбы? Алар башка кычык-мычыктар да. Азыр мен чалам. Кайсы кычыкта экенин билем, ошол жака барам. Кайсы убакыт алайын болсоң да. Да, бир саатка эле. Палкасына. Палка деген жок болуш керек. Жокпу? Палкада саатына бар. Саатта деген палка деген жок. Мен тети немеге барсам 2.40 бул канча экен? Могу советский немеде. Кийискиде? Анан айттым, мояка келе таксиге эле барсаң, ол жактан сатты, аны сол келет. Машиналар бүтүн эле бар экен. Тудук-мудук кыздары экен аякта. Атанын азыр барып алганын аяк бара жеп калсаң сага да төлөп. Мояктан эле карап болбосо эмес. Жок, бул жакта вообще көчөдө жок. Бул жакта жокпу? Саатыначы? Саат канча болду? 4 болду. Билбейм, билбей коюм. Жок кирейин. Кадимкидей эле кыздарды саткан эжелердей болуп, бааларынды айтып келишсең, такси кызматына 100 сом берип, кыздарга жашынып турган жерине жетип алат экенсиң. Булар мынтип жашынышта башкалары ачык эле иштеп келишет. Мисалга, Абдрахманов менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде түнкү 1ден кийин мурдагыдай эле жолдо турган кыздарды кезиктиресиң. Ар бир токтогон унаага барып, баасын сүйлөшүп, баасы келишкен соң, кыздарды көрсөтүп, кардарлардын унаасына салып берип турушат. Албетте ана мындай көрүнүштөр орун алгандан кийин Борбор калабыздын көчөлөрү сойкулардан арылды дегенге ишенүү кыйын. Ал эми өткөн аптада жолдогу тартип бузган айдоочулар да четте калышкан жок. Бул өткөн окуяны ага күбө болгондордун бири чөнтөк телефонуна тартып алган. Болжол менен айдоочу Тынчтык проспектисинен тарта Абсамат Масалиев көчөсүнөн Ала Тоо ресторанынан чейин жол эрежесин бузуп айдап барган. Жакыныраак нерсе, что Жакыныраак айдайын бер. 80 мен бартты. Б66 11 АЭ.
Кезекте издөөгө алынгандар тууралуу рубрикасы. Мында силер таанып билгендер туурасында маалыматыңар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. жылы туулган Замирбек уулу Бекболсун 2016 жылдын июнь айында үйдөн чыгып кеткен боюнча тайынсыз. Замирбек уулу Бекболсунду көрүп билгендер болсо, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына 0550 10 28 72 0772 18 09 45 телефондоруна кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы 2000 жылы туулган Шайырбеков Ислам Шайырбековичке издөө салат. Бою 170-175 см, чачы кара, көзү кара, күрөң. Кийген кийими кара терик куртка, джинсы, шым, күрөң футболка. Ислам Шайырбековду көрүп калгандар болсо 0312 43 28 15 же 0701 18 35 17 телефондоруна кайрылыңыздар. 2016 жылдын август айынан бери дайынсыз жоголгон 1993 жылы туулган Исмаилов Эржан Камыджатович издөөгө алынат. Бою 170 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы кыска кара, көзү кара күрөң. Өзгөчө белгиси ээлегинде тырыгы бар. Эрлан Исмаиловду көрүп билгендер болсо, төмөнкү телефондорго чалып коюңуздар. 0550 10 28 72 0772 18 09 45. Көрсөтүүбүздүн соңунда кызматтык милдеттери менен тапшырылган ишти аткаруу учурунда өз күчүн аябаган, кыйынчылыктарды кайраттуулук менен көтөргөн милиция кызматкерлери тууралуу видеоролик. Мен жашоонун маңызы жөнүндө көп ойлоном. Ар бирибиз кыйын учурларда өзүбүздүн милдетибизди абийирдүүлүк менен татыктуу аткарсак, кыйынчылыктарды жеңебиз деп ойлойм. Жаштарда адилеттүүлүктүн, ар намыстын жана милдеттин нукура түбөлүктүү идеалы болушу керек. Канчалаган адамдар башка жерде баары жакшы деп эсептешет. Ал эми менин сүйүктүү өлкөмдө, менин сүйүктүү шаарымда бардыгы жакшы болушун, элимдин тынч укташын каалаймын. Ар бир жаран өзүн корголгон адам катары сезишин тилеймин. Мен өзүмдүн тандоомду жасадым. Мен өз өлкөмдүн жыргалчылыгы үчүн кызмат кылгым келет. Кылмыштын бетин ачуудан мурда анын алдын алуу иш аракети негизги маселе. Буга байланыштуу кызыктуу окуялардын күбөсү болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышсаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашкыча саламатта болуңуздар.